Сапарыбызды улантабыз. Жайыт аянты айыл чарба багытында колдонуу үчүн ижарага берилиши мүмкүнбү деген теманы койгонбуз. Бул жаатында атайын адискер биздин суроолорго жооп берип, сиздерге кененирээк маалымат берет. Биздин коногубуз Жайыттар жана айыл чарба департаментинин директору Жаныбек Кермалиев бизде конокто. Саламатсызбы. Алгач эле ушул сурообосун деги эле жайыт аянты айыл чарба багытында колдонууга берилишти. Рахмат сиздерге. Ушул негизи бүгүн Рамазан айынын биринчи күндөрү болуп эсептелет. Ушул ыйык айда баштап атабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун. Абдан бардык жерлерде ушул замана студиясын көрүшөт. Ошол уламдан улам жакшырып баратат. Бизден ошол сиздерге жамаатыңызга ийгиликтерди каалайм. Эми жайытты негизи Кыргызстанда жайыт 9 миллион 40 миңден ашык гектар жер бар, жайыт. Ошонун ичинен керектүү жайыттар, мисалы ошол 3 миллион 700 миңге жакын эле мындай жакшы жайыт бар да. Ошол мал жакшы оттоп ушул жерде семирчү. Жайытта бул азык түлүк коопсуздугуна кирет. Эмне себептен дегенде ошол жай мезгилинде 50%-тен ашыгы ошол тоют базасын ошо жайыт берет да. Эми биз ошо Кыргызстанда 9 миллион жайыт бар деп айтабыз да, бирок ошолордун ичинен где-то 2 миллион 700 миң мөңгү шагыл таш аскозоолор болуп эсептелет да. Ошондуктан бизге ошол колдонулуучу жайытты мындай сапаттуулугу менен сапаттуу орто, анан кийин кичине начар болгон жайыттар 7 миллион биз колдонобуз да. Эми эң негизгиси азыр биз ошол жаңы азыктуулук асылдуулугу төмөн жайыттарды өздөштүрүүгө берүү жөнүндө жаңы закон мыйзамды иштеп чыкканбыз. Ал боюнча 2020-жылдан бери талкууларды жүргүзүп, бардык жерлерде мындай тегерек отурумдарды өткөздүк да. Анан кийин ошо жогорку кеңешке алып чыкты. Жогорку кеңеште азыркы учурда 2-чи окуудан окуу чыкты, эми 3-чү окууга киргизилет. Эң бул жерде концепциясы бул закондун ошол жанагы асылдуулук төмөн жайыттарды өздөштүрүп элге берүү, иштеттирүү да. Мындай түшүнүктөр болуп атат, жайытты ижарага берип коет экен дегенчи. Бул жайыт закону боюнча дагы, жердин кодекси боюнча, конституцияда жайыт мамлекеттик менчик болуп эсептелет. Жайыт ижарага, ижарага берилбейт деп айтылган. Ошондуктан бул жайыт жери берилбейт. Эң негизгиси азыркы учурда биз ошо Кыргызстан боюнча асылдуулугу төмөн жайыттардын баардыгын ошол изилдеп чыктык. Биздин ошол айыл чарба министрлигинин астында атайын институт бар. Ошол жерди долбоорлоо институту, ошол адистери менен бирдикте ошол жайыттын ошол асылдуулугу төмөн жайыттарды изилдеп, ошол 500 миңге жакын гектар жерди таптык. Ошону биз биринчи кезекте баардыгын аныктап алгандан кийин аны ошол Гипроземдин аныктамасынан кийин ошол биз ошо кардарларга беребиз. Кардарларга бергенде бул жерде мындай жерди трансформация кылат деп угуп атасыздар. Ошонун негизинде ошол жайытты өзүнүн түрүн башка түргө өткөзүп туруп, анан кийин ошол жайытты өздөштүрүп мен жакшыртам деген жарандарга беребиз да. Эң негизги ошондо. Жайыт түрүндө түз жайыт берилбейт да, ижарага. Ошондуктан жайыттын түрүн өзгөртөбүз. Өзгөрткөндөн кийин ошол жайытты колдонууга алып өздөштүрөт. Аны өздөштүргөндөн кийин ал башка бирөөгө сатылбайт, башка бирөөгө берилбейт. Ошол мамлекеттик фонддун жери болуп калат. Ал кайра өткөрүп бериш керек, э? Ал жерде жайыттын ошол эң негизгиси биз ошол жайыттын бал бонитет деп коебуз. Ошонун жайыттын канча ошонун түшүм бирдиги деп айтылат да. Жерди мындай аныктап атканда, жер кандай жер болсо бонитет менен эсептеп ошондо бал берилет. 20дан ылдый балы болсо ал бонитеттен начар, значит бул асылдуулугу начарыраак деп айтылат. Ошонун түшүм бирдиги деп коет. Түшүм бирдиги ошол жайыттын алган чөптөрүн карап эсептеп чыкканда ошол 0,8 центнер гектардан төмөн болсо бул түшүм бирдиги начар экен, бул асылдуулугу начар деп беребиз. Мисалы көп жерлерде жайыттар ошол шибер чөп өспөйт, же болбосо мындай мал жайылганга жок. Мына мисалы көлгө кирип бараткан жерлерде
Нарын областында, Актала районунда, Баткенде көптөгөн жерлер бар. Ошонун баарын эсептеп чыкканда Баткенден 105 000 гектар жер табылды. Ошонун баардыгын каалоочулар болсо биз ошолорго берели деп чечип атабыз да. Бул жерде эң негизгиси ошондой жерди беребиз. Биздин институт аныктап берет кандай сапатта экенин. Эгерде ошондой асылдуулук төмөн болсо, алар алышат дагы ижарага ошол жайыттын күрдүүлүгүн көбөйткөнгө аракет кылышат. Ал жерде эң негизгиси ошол бактуу дарактарды, мөмөлүү дарактарды тиккенге берип атабыз. Аны менен бирге көп жылдык чөптөргө жана башка жанагы Баткенде мисалы жана косточковыйдар, фисташка, мисте жана башкаларды өстүргөнгө беребиз дагы. Ал жерде суунун жок, ошондуктан суу тамчылатып сугарып алып киришет, скважиналарды киргизет, жанагындай жаадырып сугарма азыркы инновациялык технология менен иштерди жүргүзөт да. Жогоруда айтып атпайсызбы, мисалы үчүн төмөн жайыттар депчи, асылдуулугун жоготкон ошол жайыттарды биз кантип калыбына келтиребиз? Вот ошол биз ошо бирөөнү күтүп жатабыз да, ошо бирөө келип, ошо калыбына келтирип берет деп, биз ошо законду атайын жасап чыктык. Ошо 500 000 гектар жерде асылдуулугу төмөн жерлерде биздин ошол жарандар сөзлөрү аракет кылышат да. Жанагы эгерде көп жылдык чөп тиксе, беде же эспарсет тиксе, ал жанагы жайыттын көрдүүлүгүн көбөйтөт да, ошонун асылдуулугун жогорулатат. Эгерде мөмөлүү дарактарды тиксе, мөмөлүү дарактардын ортолорунда көлөкө болот да, баягы мөмөлүү дарактарды сугарып атканда биякыда суу тиет да, бул жерге дагы ошол чөп өсө баштайт да. Ошонун негизинде биз ошону жакшыртабыз. Муну 5 жылга беребиз да, 5 жылдан 20 жылга көбөйтөбүз. Эгерде жакшы иштерди алып барабыз. Эгерде алып бара албаса, 1-жылдан 3-жылга чейин алар иштетпесе, кайра бир жактуу аларды кайра алып коюшубуз керек дагы, башка бирөөгө беребиз. Көптөр ойлоп атат, буну инвесторлорго беребиз. Инвесторлорго же өзүбүздүн инвесторлорго биринчи беребиз. Ошол приоритеттүү түрдө мен ошол бир райондун жараны ошол жерден алам десе, приоритеттүү ошол жаранга биринчи берилет. Анан кийин чет мамлекеттик жарандарга берилбейт, анткени себеби ошол жердин ошол кодексте дагы башка жоболордо да жазылган, ошол чет жаранга берилбейт. Мындай суроо да, сынак жөнүндө кеп кылсак да, мисалы үчүн ошол сынакка мен катыштым, ал сынактан мен мисалы үчүн жеңип, бирок 3-4 жылдын ичинде иштете алган жокмун, балким убактым болгон жок дегендей. Ошол утуп алган ичара жеримди мен кесиптешиме берсем болобу же? Болбойт. Неге? Биз ошол атайын көргөзгөнбүз, бул жаран алды, конкурстан утуп алгандан кийин 3 жылдан 5 жылга чейин иштетпесе, бир тараптуу алып коет да, башка конкурс жарыялайбыз. Ошондуктан бул мына мисалы жана жер гендерин, лицензияларды алып кармап жатышат дагы, баасы көтөрүлгөндөн сатам деген ой менен ошончо көп жерлерде ошондой жана лицензияларды алып кармап жатышпады. Ошол сыяктуу болбосун деп биз ошо бир жактуу алыш керек деген жобого киргизип атабыз. Биз жобону иштеп чыктык, жобону дагы элдерге көрсөтүп атабыз. Момундай порядкада силер ошол жайыт жердин ала аласыңар деп. Эгер иштете албасаңар, кайра өткөрүп бергиле. Кайра жаңа конкурс жарыялап, эми аны иштетиш үчүн дагы мындай өзүнүн чөнтөгүнө финансы жагына да караш керек. Эмне себептен дегенде, ал мисалы ысык көлдөн көк бойнокко кирип келаткан жерде тоо таш жерлер турат. Аны азыр кээ бир фермерлер өздөштүрүп атат. Ал жерге жанагы ар түрлүү мөмө бактарын тигишип, ошол сыяктуу эле тигип алса, мындай урожайына түшүмдүүлүгү жакшы болсо, ал жерден көптөгөн кирешелерди алса болот да. Мисалы жайытка мурда 12 сомдон гектарына төлөнсө, эгерде ал түрүн башка түргө өткөзсөк, ал уже баасы 205 сомдон төлөй баштайт да. Ошондуктан мен ойлойм, мындай жердин кыртышсын ошо жайыттарды оңдойбуз деп. Ошо жайыттарды мониторинг кылуу боюнча кандай кабыл алуусуда жергиликтүү эл, ошол эле айыл өкмөт, жергиликтүү элдер маселен көп угуп калабыз, бул жайытка жайлабаш керек, быйыл бияка барыш керек, ал жар такыр болуп калыптыр деп, өз ара айылдагы эле малчылар, жергиликтүү элдер кеңешип алып, сонун бир жыйынтык чыгарышып келишет. Туура айтып атасыз, бул жерде ошол атайын жайытты эс алдыруу деген болуш керек. 1 жыл, 2 жыл ал жайытка койлорду, уйларды, башкалар малды чыгарбай койсо, жайыт эс алды. Жайыт эс алганда ал жерде жакшы мындай түшүмдүүлүгү жакшы чөптөр өсө баштайт да. Бирок биз эң негизги мындай андай жер эмес, ошо мындай күрдүүлүгү, азыктуулугу төмөн мал продуктивный жайыттарды беребиз, карап атабыз да.
Муну мониторинг жасаганда дагы бизден ошол жанагы башында айтып кеттим, институттун адистери полный ошону анализ жасап чыгышты дагы. Канча гектар жер экенин ошол эсептеп чыгып, 474 000 гектарды тапты. Биз общий 500 000 гектар деп берип атабыз азыр. Ошонун негизинде биз ошол законду дагы мыйзам долбоорунда иштеп чыктык. Күнүмдүк эле кесүүнү же бадан алып чыгып баратканда аксакалдар тияка жайбагыла, аякта кырайып калыптыр. Бүгүн биягын айдагыла деп баягы өздөрү эле акылмандык кылып. Туура. Анткени себеби бул илгертен ата бабаларыбыз ушу жайыт бул биздин мураска калган, ата бабабыздан калган мурас. Ошондуктан биз ошо өзүбүздүн көзүбүздүн карегиндей ошо жайытты карашыбыз керек дагы. Ар бир жаран ошол жайыттын бузулушуна, деградация болбошуна аракет кылышыбыз керек. Рахмат Жаныбек Калканович, анда жалпы жайыт колдонуучуларга, малчыларга деги эле көрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо айтып койсоңуз болот. Рахмат бардыгы биздин кыргыз элине ошо Рамазан майрамы менен куттуктап кетейин, жакында келаткан. Эми мен как адис катары ошол бардыгыңыздар ошол жайытты көзүбүздүн карегинде карап, үнөмдүү пайдаланалы деген эле ойдомун. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.